Саламатсыздарбы, урматтуу мекендештер, урматтуу достор, касиеттүү кыргыз калкым. Бүгүн адаттагыдай биздин маалымат жыйын эмес, атайын кайрылуу жасоого туура келип атат. Себеби соңку мезгилдерде Кыргызстандагы түзүлгөн кырдаал, социалдык кырдаал, оор маселе. Мына бир жуманын арасында ар кандай саясий эмес коомдук уюмдар, биздин жаштар, ар кандай бирикмелер Кыргыз Республикасынын аймагына Кытайдан келген жана башка мамлекеттерден келген чет элдиктердин саны кескин түрдө көбөйүп кеткендигине абдан чоң кооптонуу менен нааразычылык айтып, ушул маселени биринчи күн тартибине коюп келишет. Мен 100% аларды колдойм. Бул кооптонууну биздин бүтүн Кыргызстан саясий партиясы, мен макул эмесмин, бүткүл элдик кыймылы ар дайым биринчилерден болуп көтөрүп келген. Мына ушул сырттан келгендердин санынын кескин түрдө көбөйүшү, айрыкча Кытай мамлекетинен биздин мамлекетти басып кетиши, бул дагы бир жолу баса белгилеп айтайын, мамлекет менен өкмөттүн да жогорку кеңештин да биринчи күн тартибиндеги турган маселеге айлануусу керек. Анын үстүнө кечеки биздин Терексайдагы болгон окуя ага кошумча болду. Терексайдагы окуя бүгүнкү кыргыз бийлигинин нукра жүзүнүн көрсөтүп койду. Нукра жүзүн көрсөттү. Бул элдик бийликпи же баякы келген бийликтин уландысыбы? Ошол көчтүн уландысыбы деген. Көчтүн уландысы экендигини дагы көрдүңүздөр. Таптакыр сабак албай койду. Кыргыз элине каршы мына ошондой күч колдонуучу органдарды мен ар кандай угуштарыма караганда 400гө жакын атайын даярдыктан өткөн аскерлер Терексай айылына барып эл менен каршы же болбосо баякы күч менен элди көндүрүүгө аракет кылып аткандыгы бул жапайычылык көрүнүш. Бул аябагандай жапайы көрүнүш. Мен расмий түрдө кайрылам. Кыргыз Республикасынын президентине, жогорку кеңешине, Кыргыз өкмөтүнө кайрылам. Момундай башаламандыкты, момундай жапайычылыкты, момундай өз элиңе күч колдонууну токтот деп кайрылам. Чечкиндүү түрдө кайрылам, токтотуу керек. Эл деген сел, эл бир көтөрүлсө, 400 аскериң эмес, 4000 аскериңин да күчү жетпей калганын биздин соңку тарыхтар бир нече жолу тастыктады да, көрсөтүп да койду. Эгерде сабак албасаңар, көсөнүн акылы түштөн кийин кирет дегендей, бул процессти токтотпосоңуздар, анда сиздерге да кеч болуп калышы мүмкүн. Урматтуу кыргызстандыктар, бул маселе жалгыз Терексайдын маселеси эмес. Бул маселе Кадамжайда да көтөрүлгөн. Бул маселе Тогуз Тородо да көтөрүлгөн. Бул маселе Кыргызстандын кайсыл жеринде тоо таштарды жарып аткан болсо, касиеттүү кыргыз жерине зыян келтирип аткан болсо, жерибизди булгап, суубузду булгап, ата бабаларыбыздын сөөгү жаткан жерди тебелеп баштаган болсо, бардык жерде көтөрүлөт. Бул мыйзамдуу ар бир элдин, ар бир улуттун, ар бир мен кыргызмын деген жарандын сөзсүз түрдө ата бабаларынын рухунун алдындагы милдеттери. Баса белгилеп айтам. Мына ушул күч колдонууну, коркутууну, милицияларды жиберүүнү токтотуңуздар. Мына ушул кармалган жигиттерди, аялдарды токтоосуз түрдө кармаган жериңерден бошотууңарды талап кылам. Эгерде Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына, конституциясына ылайык кыргыз жарандар өз эркин айтууга, топтолууга, жыйын өткөрүүгө укуктарын, мүмкүнчүлүктөрүн чектей турган болсоңуздар, мен жарыялашка мажбур болом. Биз элбиз, биз селбиз, биз бирбиз, биз чоң күчпүз. Бизди ар кандай бийлик чөгөлөтө да албайт. Болгондо да ушул эли жерибизди, биздин касиеттүү жерибизди тебелеткенге эч кимге мүмкүнчүлүк бербейбиз. Бүгүнкү бийлик, айрыкча жергиликтүү жанакы жел тамандай болуп чуркап жүргөндөр, Кытайдын болобу, башканын болобу, тамагын ичип алып, курсагыңарды томпойтуп жүргөнүңөр, бул силердин айвандык кебетеңер. Дагы бир жолу айтам, элге каршы чыкканды токтоткула. Эгерде Терексайдагы ушундай башаламаны токтобой турган болсо, мен макул эмесмин деген элдик кыймыл өзүнүн чечкиндүү жарыялоосун же болбосо чакырыгын жасоого мажбур болот. Биз бүгүн конституциялык мыйзамдын чегинен чыкпай, биздин мыйзамдарды бузбай аракеттенүүгө үндөп келатабыз. А эгерде биздин үнүбүз угулбай турган болсо, анда биз дагы бийлик кандай аракеттерди жасаган болсо, ошондой аракеттерди каршы көрүүгө даярбыз. Себеп биздин жоготоор эч нерсебиз жок бүгүн. Биздин жоготорубуз биздин ыйык жерибиз, ыйык мекенибиз, мөлтүр сууларыбыз, тоо таштарыбыз, аска тоолорубуз,
мына канын берип, жанын берип, биздин бабаларыбыз сактап калган касиеттүү жерибиз. Андан башка жоготорубуз эч нерсе калбады. Калганын баарын жоготуп бүттүңөр. Сатып да бүттүңөр, башка кылып да бүттүңөр. Мен каттуураак сүйлөп койгон болсом, урматтуу мекендештер, бир аз түшүнүү менен кабыл алыңыздар. Себеп мына Терексайдагы болгон жапайычылык окуяны көргөндөн кийин көкүрөгүндө, жүрөгүндө мен кыргызстандыкмын, мен кыргыздын жаранымын деген азаматтар аны кайдыгер карап тура албайт. Мени туура түшүнөсүздөр деген ойдомун. Дагы бир жолу баса белгилеп айтам. Бүгүн кеч болуп кала электе мына ушундай эл менен тирешүүнү токтотуу керек. Мына сырттагы мигранттардын келгендиги, мына соңку 1,5 жылдын ичинде 1 миллионго жакын киши кирди Кыргызстанга деп атат. Биз кайда батырабыз аларды? Эмне жумуш кылып жүрүшөт? Ким текшерип атат аларды? Баягы Терексайдагы чыккан элдер менен күрөшкөндү азаматтарыбыз ошолор менен күрөшсөңөр, жеген наныңарды актаган болот элеңер. Мына Францияда дагы бир аз элдин толкуну болуп, өкмөттү, бийликти сүйлөшүүгө чакырып келди. Өтө текеберчилик менен көңүл бурбай койгондон кийин кече не деген элдик көтөрүлүшкө айланып кетти. Кыргызстандагы ошонун жолун кайталабасын. Бул эскертүү гана болсун. Эсиң барда этегиңди жап деген сөз бар Кыргызстанда. Мен ушуну менен сиздерди эскертип гана коем. Дагы бир жолу эскертем. Биз конституциянын чегинен чыкпай талап коюп атканда, сиздер дагы адамча мамиле кылыңыздар элге. Эгер элдин башына түшкөн апаат болсоңуздар, анда эл да өзүнүн сөзүн айтат. Баягы сабатсыз кишилердин келип калганын кесепетине мына бир депутат акылдуу болуп чыгып атат. Иштеп аткан пенсионерлердин пенсиясын токтотушубуз керек деп. Айланайын, атаңа рахмат. Кантип акылың жетти ошого сен ушундай маселе көтөргөнгө? Ошол пенсионерлердин баары жыргап кеткенден, же кыларга иш таппагандан иштешип атабы? Ошолор жок дегенде 2 литр сүт алып берсем, же болбосо мен жумушсуз отурган неберелериме мектебине төлөп берсем, ата-энесин жумушсуз отурат. Көпчүлүгү айылда азыр ошол чоң аталарынын пенсиясы менен жашайт. Мен ушундай демилге көтөргөн депутатты башка бир планетага көчүп кет деп айтат. Сен демек кыргызда билбейт, түшүнбөйт экенсиң. Эмне үчүн иштеп атат? Бул бир, экинчиси. Бүгүнкү пенсиядагы иштеп аткан дарыгер болобу, мугалим болобу, а башка жерде башка кызмат жок пенсионерлерде. Мына ушуларды устат катары караш керек. Алар союздун мезгилинде бүткөндөр, аябагандай мыкты тажрыйбалуу инсандар. Мына 60ка чыккан атаңдын алдап акылын ал дейт. Аларды тескерисинче сылап сыйпап, кошумча акча берип, каражат берип болсо дагы ошолордун тажрыйбасын үйрөнүп калыш керек. Тескерисинче же айлыгын алсын, же пенсиясын алсын деп. Бул көпкөндүк. Бул турмушту түшүнбөгөндүк. Тогуз-Тородо дагы болуп аткан алтындарды, биздин элди уулаганды токтотолу деп барып, кол жыйнаганы барган болсо, дүңкүлдөп баары качып жүрөт, үркүп. Качып жүрөт. А ушундай элдин баксы үчүн күрөшкүсү келеби анан? Ошого күрөшөйүн деп чыккан жигиттер менен кыздардын дагы колумузда атпайбы? Көйдөнү муздап калып атпайбы? Биз татыксыз экенбиз деп атпайбы? А мындай болгон кайдыгер элге баары бир экен. Эртең Кытай басып келсе деле баары бир экен. Тескерисинче кол чаап күтүп алат экен. Анан кандай болот? Ошондуктан эгерде биз ушул чек аралардын баарын жапмайынча, карап көрсөңүз, 10 миллион доллар турат экен. Мына рак менен ооругандарды. Ошол жанагы жаңы аппарат 10 миллион доллар турат экен. Ызылдап 10 жылдан бери чече алышпайт. А кээ бир азаматтарыбыз чыгып атат, мультимиллионерлерибиз. Сен соопчулук үчүн ошо 10 миллион бөлүп койбойсуңбу? Биздин кыргыздар жалдырап бүттү го, мына Казакстанга барат, Россияга барат, жалдырап көрүнгөндүн көзүн карап бүттү го. Түркияга жалдырайт. Күндө сайын ушулдай титиреп, ошол бүгүн кетем, эртең кетемби деп өмүрүнүн акыркы күндөрүн санап отурган канча жарандарыбыз отуруп атат. Ата бубасы 10 миллион доллар экен. Бөлүп койбойсуңбу айлана? Безилдетпечи ошол соңку мүмкүн канча бир айы калгандыр, канча бир жылы калгандыр ошол ооруп аткандардын. Неге жүрөгүң оорубайт сен? Неге сыздабайсың? Неге ыйлабайсың сен? А тескерисинче чыгып мактанып атабыз. Баланча миллиард киреше таптым, түкүнчө миллиард киреше таптым. Мына жогорку кеңештин түзгөн эмесин караңыздар. Бүтүндөй бүт баары үйсүз экен, көчөдө калгандар экен. Эч кимисинин үйү жок экен. Жалпы элдин өзү ушул бийликти көзөмөлгө алмайынча, бийликке кимдер баратканын карамайынча, ошолорго талапты коймоюнча биз оңолбойбуз карындаш.
Биз киши болбойбуз. Биз эл болушубуз кыйын болуп калды. Мына 1 жылдын ичинде өткөн 17-жыл менен 18-жылдын 1 жылдын ичинде 220 миң кыргыз жараны чыгып кетти Кыргызстандан. Эмнең гүлдөп атат? Эмнең өсүп атат? Теледен чыксаңар Ала Тоону карагыла. КТРди, ЛТРди карагыла. Мына кеткен президент айтты эле, Европа суктанып бизге таң калып атат. Кантип кыска мезгилде ушундай гүлдөп кеттиңер деп атат деп. Калп го. Эми бүгүн айтып атат, элетти көтөрүү жылын аябай туура жарыяладыңыз. Элет аябай жакшы шыктанып кетти. Эмнеси шыктанды? Элет шыктанып аткан болсо ошол элетти көтөрүү жылында 220 миң кыргыз кетеби. Элетте жашоо жок болгон үчүн, элетте акча жок болгон үчүн, жумуш жок болгон үчүн, элетте жашоо мүмкүн болбой калган үчүн ошолор кетип баратат Россияга. Бул Россияга кеткендин гана саны. Бул кыргыздардын берген саны эмес, Россиядан расмий түрдө Россиянын кызматынын берген саны. 1 жылдын ичинде 220 миң кыргыз жараны келди Россияга. Эмне дейбиз анан отуруп алып? Сүйлөгөндүн оозу жаман, ыйлагандын көзү жаман. Муну токтотуш керек го, муну айтыш керек го бирөө жагын. Анан кечекиндей жыйналган жерде аксакалдар аксакалдык сөзүн айтуу керек.